Саламатсыздарбы, урматтуу кесиптештер жана окуучулар. Гапыр Мадаминов агайыбыздын акыл эмгегинин маданияты китебинин номер 39-сабак. Бүгүнкү сабакта сиздер окуучуларга максаттуу жашоо, окуу, иштөө жөнүндө деген тема боюнча маалымат аласыздар. Сабакты даярдаган Салтанат Бейшенова, Талас Содусу. Окуучуларга максаттуу жашоо, окуу, иштөө жөнүндө. Улуу максат улуу күчтү жаратат. Максаты бар адам ар дайым ошол максатка карап аракет кылат, изденет, аракеттенет. Эгерде максат болбосо, ошол адам багытсыз кайык сымал, шамал болгон жакка сүзүп, адашып кетет. Ошол үчүн жаш кезиңерден максат коюп, ошого жетүүгө аракеттенүү, жетүү жолдорун үйрөнүү зарыл. Өмүрү өрнөк инсандардын ишмердүүлүгү, өмүр баянын үйрөнүп, үлгү үчүн айрымдарын силерге айым китебин сунуш кылат. Биринчи, эл жерге кереги тийген, билимдүү, белгилүү адам болуу. Экинчи, белгилүү бир кесипке ээ болуу, мисалы дарыгер, мугалим, инженер, экономист, агроном, журналист жана башкалар. Ошондой эле ак ниет, жакшы адам болуу. Төртүнчү, чоң саясатчы, жетекчи болуу. Бешинчи, бактылуу үй бүлөлүү болуп, билимдүү, ак ниеттүү балдарды өстүрүү. Алтынчы, көптү билген, бардык үчүн кызыктуу адам болуу. Жетинчи, жан дүйнөсү бай, ар тараптуу, өнүккөн, күчтүү адам болуу. Сегизинчи, дүйнөлүк деңгээлде билим алып, эл аралык мааниде белгилүү инсан болуу. Булар бүт өмүр бою алдыңарга коюп, аракеттенип жете турган максат. Эми ошого жетүү үчүн 1 жылдык, 5, 10 жылдык максат милдеттерди аныктоо, тактоо керек. Ар бири кичинеси чоңуна жетүүнүн каражаты болсун. Урматтуу окуучулар, силер өз алдыңарча чоң жана кичине максатка жетүүнүн жолун, каражатын издеп табышыңар керек. Мисалы, бир кесипке ээ болуу үчүн кайсы сабактан жакшы окуу керек, же жакшы адам болуу үчүн кайсы сапаттарды үйрөнүү зарыл. Конкреттүү чакан максаттарды коюп, аткара билүүңөр керек. Мисалы, математикадан 5 деген баага окуу, олимпиададан 1 орунду алуу, конкурстардан жеңип чыгуу деген сыяктуу максаттарды өз алдыңарга коюп, аны жазып алсаңар дагы жакшы болот. Алдыңардагы максат койгондон кийин ошого жетүү үчүн кыйынчылык, тоскоолдуктарды жеңип өтүп, чымырканып, аракеттенүү зарыл. Ансыз максатка жетүү мүмкүн эмес. Анда эмесе, урматтуу угармандар, залкар жана улуу ойчу кыргыз эл жазуучубуздун сөзү менен бүгүнкү сабагыбызды жыйынтыктайбыз. Адамга эң кыйыны күн сайын адам болуу. Мени таң калтырганы жалкоолуктан алардын турмушунда кедейлик жана бактысыздык келип чыгуусун адамдар түшүнүшпөйт. Чыңгыз Айтматов. Бүгүн сиздер айым китебиндеги 96-97 беттердеги максаттуу жашоо, окуу, иштөө жөнүндө деген сунуштар менен тааныша алдыңыздар. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Кийинки сабактардан кездешкенче сак саламатта калыңыздар. Жакшылардан кадырын кеч билебиз, жылдыз болуп асмандан